депутаттардын жардамчыларынын WhatsApp группалары бар. Ошондо сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Эртең менен кечинде Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду. Түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт барымда бизге рахмат айтып атышат. Келип ушул жерде мына ушундай бир дагы мыйзам долбоору кабыл алынып атканда, бюджет каралып атканда, өкмөттүн отчету болуп атканда мынча депутат келбейт. Бүт баарын колу бутун кайрып алып келишти. Мына бул жерден кече бир депутат каршы берем деп аткан, атын айтпай эле коеюн. Түнү менен ушул бийлик күч органдары ага дагы телефон чалышып, сенин туугандарың мому кызматта иштейт, анда алардын баарын кызматтан алабыз деп репрессивдик түрдө ушинтип коркутуп алышты. Бүт мына бизнеси жок, тууган уругу мамлекеттик кызматта иштебеген гана депутаттар калды. Бирок бизге да аябай көп аракеттер болду. Бүт таасирдүү адамдар, ошол бийликтеги эң жогорку кызматтагы адамдардын бардыгы кечеден бери чалып, бизге ушундай баш мыйзамды колдоп бергиле, 80ден ашпай калса уят болобуз, орусча айтканда провал болобуз, болгону калды деп аябай мындай тынчсыздануусун билдиришти. Бийликте болгондо кимдер? Президенттин тегерегиндеги адамдар, көпчүлүгү ушулар, жакын адамдары.